Бул алтын тамыры буттун астына bunday чапталат. Эки бутка тең чапталат. Ушундай бойдон жүрө берет экенбиз да. Ассаламу алейкум. Амансыздарбы, урматтуу мекендештер, кутмандуу күнүңүздөр менен. Демек бүгүн сиздерге, сиздердин дени сак жашооңуздарга өтө керектүү маалымат беребиз. Мен Бишкекте Амантур инимдин жанына келдим. Эгер эсиңиздерде болсо, биз мына бул алтын тамыр пластырларын буга чейин 2 жолу тартып көрсөттүк эле. Бүгүн 3-чү сериясын чыгарып жатабыз. Амантур мырза, иним, иштер жакшыбы? Жакшы, рахмат. Өзүңүздөрдө. Рахмат. Эл сурап атабы? Сурап атат, спрос өтө жакшы, өтө көп, отзывдарыбыз да өтө жакшы. Көп жакшы ыраазычылыгын айтып кетип атышат. Пайдасы тийип атабы экен элибизге? Пайдасы тийип атат, көп тийип атат. Бул өзү алтын тамыр пластыры, Алтын тамыр женшен пластыры. Женшен пластыры. Кытайдан чыгарылат, Кытайдан чыгарылат. Кытайдан чыгарылат, анан бул жакка ушул Амантур мырзалар бул жакка алып келет. Мунун ичинде кадимкидей эле пластырлар. Азыр менин бутума таманыма жабыштырып бербедиби? Бул пачканы ачканда ичинде ушундай пластырлар чыгат тургандар. Азыр ушуларды дагы сиздерге кененирээк айтып беребиз. Бул пластырдын өзү ден соолукка кандай пайдасы бар? Таманга жабыштырып эле койсо, суукту тартып алабы? Же кайсы бир ички органыбыз айыгып калабы? Бутка жакшы жардам берет. Мурунку видеодо айткандай эле, бул буттун астынан, тамандан көп оору, в основном оорунун баары ошо буттун астынан кетет да. Суук тип, простатит, цистит деген ошо эң основной оорулардын бири ошо буттун астынан кетет. Ошо буттун астынан кеткен үчүн ошо сууктун баарын буттун астынан тартып чыгарат да алтын тамыр, женшен. Составы өтө бай. Помимо алтын тамырдан башка да көп деген пайдалуу заттары бар. Ушул пластырдын ичинде. Ушул пластырдын ичинде болот. Ушул өзү тартып алат экен да, суук да. Ооруну өзүнө тартып алат турбайбы? Ооруну, суукту, ооруну өзүнө тартып алат. Анан кан жүгүртүүгө өтө жакшы пайдасы бар. Кан жүгүртүү. Кан жүгүртүүгө. Кан жүгүртөт. Демек, кан айланууну жакшыртат деп айтсак болот экен, Кимдин буту үшүп, суукта деле, жылууда деле муздап иши берет го. Именно ошо кан жүгүртүүсү слабый болгон үчүн буту үшүт. Ошо адамдынчы. А бул ошо суукту чыгарат биринчисинен, и кан жүгүртүү. То есть основной кан жүгүртүү да. Кан жүгүртөт экен да. Сууктун эмеси. Ошон үчүн эзелтеден биздин ата бабаларыбыз айтып келген да, балам, бутуңду жылуу карма деген. Туурабы? Анткени суук бул буттан өтөт экен. Баштан кирбейт, буттан өтөт. Буттан, тамандан суук өтөт экен. Ошол эле эркектерге, ошол эле аялдарга, женский мужской жактарга, мисалы простата болуп калып атат, женский оорулар менен ооруп калып атат, бутка суук өтүп атат. Буттарыбыз какшайт, тизелерибиз какшайт. Мына ошол ооруларга демек пайда экен. Ошолор жакшы пайдасын. Азыр суук келип аткан үчүн, то есть кышка жакын калып, ошон үчүн өтө пайдалуу да. Жылына жок дегенде бир жолу профилактика катары деле алса жакшы да. Обязательно буту ооруп же эми биздики кыргыздарда барбы, ошо бүтөйүн ошо болбой калганда алып башташканчы. Буну жөн деле профилактика катары колдонсо болот да. Мен ойлоп калдым да, өткөндөгү пикирлерден улам. Муну мен өзүм дагы колдонуп көргөн адам катары. Азыр эми жаңысын ачып, сиз мени таманым астына мына жабыштырып койдуңуз. Уже секин кызыта баштады. Азыр эми экинчи таманга дагы жабыштырып, экинчисини. Анан пайпакты секин кийип алып кетем буюрса. Бирок мага окшоп көчөдө басар алдында эмес, муну жатаар алдында таманга чаптап коюп, анан жатыш керек экен да. Чаптагандан кийин бир 10 мүнөттөн кийин анан таманды кызытып баштайт. Негедир мунун ичинде ушу кызытат экен, анткени денеге тийгенде денеден 36 градус жылуулук бар да. Ошол жылуулук менен кошо реакцияга киреби? Анан бул өзүнүн функциясын аткарып баштайт экен да. Пластыр. Функциясын аткарып, ушул жабыштырган жердеги клеткалар ачылып, анан суукту өзүнө тартып баштайт экен да. Туугандар, көрдүңүздөр? Кааласаңыздар муну ичин ачып деле көрсөтүп коебуз. Кадимки мына пластыр. Көрдүңүздөр? Ушуну эми мынандай өзүнүн наклейкасы болот,
Наклейка кагазы болот, пачканы ачканда. Пачкасы болот. Наклейкасы. Наклейкасы. Мына ар бири ушундай канча даана болот өзү бир пачкада? 30 дана болот. 30 даана болот. 30 даана эме, пластыр. 15 күнгө. 15 күнгө. Бир курс ошондо 15 күн болобу? Мынакей. Кандай кылып жабыштырат эле ошону көрсөтүп койсоңуз? Экинчи бутка дагы жабыштырып коелу. Сразу. Вот. Эки жагы болот. Бир жагы глянцевый болуп кетет, бир жагы бираз матовый болот. Ошо глянцевый жагын ылдый жагына коебуз дагы, чаптайбыз ортосуна. Ортосуна чаптагандан кийин болду, даяр. Ушундай эле оңой эле эме кылып чаптап коебуз. Даяр, а? Так. Эми экинчи бутка чаптап бериң. Амантур мырза, кандай кылып чапташ керек? Жабыштырыш керек? Эч кандай кыйынчылыгы жок. Жеңил. Таманга жабыштырып койдук. Болду. Ушул боюнча уктайбыз эми. Ушул боюнча уктап минимум 8 саат кармаш керек. Минимум 8 саат. Минимум 8 саат кармап, эме кылса эффективность өтө жакшы болот. Бирок айтып кете турган жери биринчи 3-4 күн бир аз оорууну козгойт. Бут оорулары кимдики именно баягы суук дегенди айтып атам го, кан жүгүртүү, тарамыштар эме болгондо бир аз оорутат. Ошону чыдап өтөт дагы 4-5 күндөн уже жакшы болуп баштайт да. То есть результаттар уже 5-6 күндөн көрүнүп баштайт. Көрүнүп баштайт. Иншалла. Бу алтын тамырдын өзү ачканда эле пластырдын мындай алтын тамырдын жыты буркурап чыгат өзү. Бир пачкасында 30 даана, 2ден бир жүк деп эсептегенде ошондо 15 күнгө жетет. 15 күн катар жабыштырыш керек да? Катар жабыштырыш керек, бир күн жабыштырып, экинчи күнү калтырбаш керек да. Катар 15 күн колдонсо өтө жакшы. Бул азыр канчадан сатылып атат? Бир пачкасы. Азыркы учурда без скидки 2500. Бирок сиз аркылуу келишсе, скидка жакшы, скидкалар жакшы, акциялар бар. Жана пенсионерлер үчүн отдельный дагы скидка бар. Кошумча скидкалар. Жакшы. Демек, тез кабардын атынан келсе арзандатуусу бар. Обязательно арзандатуу бар. Жеткирип берүүсүчү? Жеткирип берүү толук Кыргызстан үчүн, Кыргызстан любой точкасына жеткирип беребиз. Вот мисал катары заказдарыбыз. Бирөөсү Кара Суу Ошко кетет экен. Номерин мындай кылып жабып коюм. Ош Кара Сууга кетет, эжебизге экинчи номер Алабукага кетет. Даже Алабука тоо жакта, Жалал. Алабукага калтырып атабы ушулар да? Ушулар кетет. Мурал да бир заказ экен, Ушинтип эле пакетке салып, ороп эле анан баягы курьердик кызмат аркылуу жөнөтөсүң. Ооба. Такси менен жөнөтөсүң. Такси менен, курьерский служба менен эң башкысы булар оплата при получении товара. То есть товар колуна тиет, акчасын ошондо гана берет. То есть товарды колуна алгандан кийин эле берет да акчасын. Алып барып берген киши болбосо Ылдам экспресс деген курьердик кызмат бар. Ошол аркылуу жеткирилет. Буну өзү мындай жаш чектелбейби? Канча жаштан баштап? Жаш любой жашка колдонсо болот. Противопоказание эч нерсе жок, бир гана боюнда бар айымдарга болот. Эмнеге дегенде боюнда бар айымдарга көбүнө эле эч нерсе болбойт да. Лишний эч нерсе колдонбой эле коюш керек. То есть не рекомендуется да. Бул продукция лучше не стоит. А калган баарына колдонуп, жашы карысы боло берет. Аял киши, эркек киши боло берет. Мен өткөндө биринчи серияны тартканда бир пачка алып кетпедим беле. Алып барып анан толук болбой калды да. Мен өзүм косяк кылып койдум. Чынын айтайын. Бир аз туура эмес кылып койдум да. Эсиме чыгып, үйдө калтырып, командировкага кетип калыптырмын. Ошону менен орада үзгүлтүксүз болду дагы. Булар талап койгондогудай кыла албай калдым да. А сиздер андай кылбаңыздар. Толук бүгүн баштадыңызбы? 15 күн подряд токтотпоңуз. Эми кече жакында умрадан келдим, бирок умрада баягы кондиционер иштеген жерде жүрөсүң. Ыйык Мекке Мадина шаарындагы мечиттердин ичинде асты мрамор, таш, жылаң аяк жүрөсүң да. Ошо таштан мраморду жылаң аяк басып, Кабаны айланып таваф кылып жүргөндө сууга өтүп кетиши мүмкүн да. Бир аз мага сууга өткөндөй буттарым какшагандай сезилип атат умрадан келгенден кийин. Балким бул нерсе башка бирөөдө да болушу мүмкүн да. Болушу мүмкүн. Ошого мен ойлоп атам, дагы бир пачканы ачып туруп, ошо 15 күн катар өзү дагы 10 күндөн кийин мен Кыргызстандан чыгып кетем. Дагы 10 күндөн кийин. Жок дегенде 10 күн подряд бир жабыштырып көрөйүн деп атам. Жабыштырып көрүңүз, бир пачканы дагы беребиз сизге.
Ой пикирлер туугандар буларга келип атат экен, отуруптар, жакшы пикирлер айтылып атыптыр. Муну алгандан кийин, колдонуп көргөндөн кийин телефон чалып, балам, аман тур, силерге рахмат, мунун пайдасы жакшы турбайбы деп, мындай ой пикирлерин, рахматтарын айтып атыптыр. Эми бул иче турган капсула эмес, иче турган дары эмес, сая турган укол эмес. Тери сыртынан таман аркылуу колдоно турган болгону пластыр. Алла шыпа берсе, пластыр аркылуу сууктар чыгып кетиши мүмкүн да. Каныңыз жүгүрүп, иммунитетиңиз көтөрүлүп, аттай чуркап каласыз иншалла. Рахмат айтам. Биз экранга телефон номерларды жазып койдук. Ошол номерларга телефон чалыңыздар. Кыргызстандын бардык аймагына жетип кирип берүү мүмкүнчүлүгү бар. Биздин тез кабардын, менин Атакулдун атынан Пайпай деген промокод менен экрандагы телефон номерларга, координаттарга чалып байланышып буйртма берсеңиздер болот. Амантур мырза, жалпы командасына ийгилик каалайбыз. Элдин камы үчүн, элдин ден соолугу үчүн ушу жен алтын тамыр пластырларын алып келген. Рахмат айтам. Аманчылыкта көрүшөлү. Элибиздин ден соолугу чың болсун. Көрүшкөнчө аман туруңуздар. Азыр мага окшоп чаптап алып, жыргап жашай бериңиздер.